2 декабрда Сузак районунун Октябрь айылындагы Кенжетай бала бакчасында балдар сабалгандыгы тууралуу видео социалдык тармактарда кеңири тараган. Андагы видеодо тарбиялоочу балдарга кол көтөргөндүгүн көрүүгө болот. Мындай окуя Кенжетай бала бакчасында биринчи жолу болуп жаткан жок. Ата-энелер мурда балдарынын денесинен көгалаларды байкап, жетекчиликке наразычылыгын билдиришкенин айтууда. Мага видеону алып баргандан кийин мен айттым. Мага видеону бергиле десем, беришпей койду. Эртеге беребиз эже, барды бүткөндө. Суббота күнү эртең менен кайра чалдым мен. Эгерде азыр мага видеону бербесеңер, мен дальше прокуратурага өзүм барам. Бара турган жерге барам. Мен уже токтоп тура албай койдум. Потому что мен баламы өзүм урган эмесмин. Мен 3 балам бар. 3 баланын энесимин мен. Кандай бул урганга акысы бар? На какой основании урутат бул? Бир эмес, эко урутат. Бул жерден уруп алып чыгыш да, мына жерден уруп алып чыкты, эжекеси бияк алып чыкты дагы. Кенжетайга алып келип атат. Мен балам бул жакта окубайт. Эмне бул жакка алып келип алып, сен мага киришиң шартпы дейт. Бул жерде швайнерге урунду дейсиң, кайсысыз швайнер? Баланын кулагы. Бул баланы куду мына баланы мына жерге койгон. Баланы уголга коюшкан. Уголга коюп бул жерде уруп, анысы келип туруп бердим бир согутат. Дальше бунусу берди отуруп алып, оны столдо отуруп алып, кармап алып, дальше урутат. Сиз энесиз. Сиздин балаңарды ушинтип урса кандай болосуңар? Биз баланы эмне себептен садикке берип атабыз? Балдар ушул жерден тарбия алсын деп атабызбы? Же урсун, соксун деп жиберип атабызбы? Ал эми аталган видеону тартып, социалдык тармакка жарыялаган тарбиялоочу өзүнүн мындай кадамын төмөнкүчө түшүндүргөн. Бул окуя мен ушул жерге ишке кирген күндөн баштап ушундай окуяларга мен күбө болуп келгем, бирок мен тарткан эмесмин. Мен жаңы келгенде билген эмесмин, бир-эки ушундай балдарды опуза кылып, коркутуп коет дегем, анан мындай эмес калып калаттыр дегем, бирок андай болгон жок. Уланып келе берди. Чоң группанын балдарын алып түшүп, бул жерге Гүлмирежеге алып түшүп беришет болчу, ал коркутуп эме кылат болчу. Балдардын баары ошодон коркот экен. Эртең менен балдарга тамак берип отурганда жанагы келтек жеген бала чоң группанын баласы, ал биздин группанын баласы эмес. Эжекеси алып кирди сүдүрөп, мынаны тарбиялап койчу деп. Анан мен ошондо ушуну далил кылып тартып алышка мажбур болдум. Себеби ал дайыма ошондой окуялар кайталанып келген. Буга чейин бул видеону тарткан тарбиялоочу балдардын жеп жаткан тамак ашынын сүрөттөрүн да социалдык тармактарга жүктөгөн. Анда балдарга берилген азык-түлүктүн сапатынын начарлыгы, бала бакча санитардык талапка жооп бербей турганы байкалган. Ал видеолордогу таралган, ал жайдагы кайсысында тартылган, мен ага жооп бере албайм. Бир картошка салынып, азыр деле мына азыр ачып көрүп көрсөңүздөр болот, кандай тамак кылып атканын. Күндө эле бизде ушундай. Бүгүн эмне тамак кыласыз? Бүгүн азыр биринчиге неме бердик, каша бердик рисовой. Анан экинчи тамакка суп неме менен рисовой суп. Мынакей көрүңүздөр. А экинчиге азыр неме гречка азыр эми курулуп баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги райондук билим берүү бөлүмү тарабынан балага кол көтөрүлгөн окуянын чоо жайын аныктоо үчүн комиссия түзүлгөндүгүн билдирген.